Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Көгөйдөн 15 сотук участогу менен ушул эски там сатка коюлуп атат. Магазини менен там издеп жүргөндөр дарыяна көңүл буруп туруңуздар. Көгөйгө келип эле күн батышты көздөй кайрылганда ушул жерде эски больницаны баарыбыз билебиз. Ушул эски больницанын тушунда ушул жерде Айбек деген магазини бар. Там сатка коюлуп атат. Участоктун узун туурасы 30га 50, көчө тарабы 30, ал эми түндүктөн түштүккө 50 метр туугандар. Калоочулар бул тамда жашай берсе деле болот, магазин иштетип. Калоочулар тамды бузуп туруп бул жерге жакшы проектиңиздер болсо там салганга там салсаңыздар да болот. Коро сарайлар менен кенен кылып ушундай чоң участок издеп жүргөндөр үчүн ыңгайлуу, же болбосо кандайдыр бир бизнеске дагы пландасаңыздар, мынакей трассанын боюнда. Эми бул жакта инфраструктура эми белгилүү туугандар. Бул жак эми райцентр, бул жагында больница, мектеп, госрегистр, архитектура бардыгы ушул жерде. Талас шаарына чейин аябай жакын. Маршруткалар, таксилер байма-бай каттайт. Магазин жагында бир көргөзүп берип коеюн. Штабта иштеп жатат. Бул жактан ары үйгө киргенге да эшик бар. Эшиктин баарына мынакей гүлдөр отургузулган жакшынакай кылып. Огородчан көргөзүп берип коеюн. Анан үйдүн ичин баарын тартып берем. Бул жерде чоң жаңгак бар экен. Бул жакта чоң көп жылдык өрүктөр бар экен мынакей. Бул жагында Коро сарайы сенамалы менен. Тегеретте бул жагында алмалар отургузулган. Үйдүн ичине кирели. Ары магазин тарап менен да кирсе болот. Арт жагы менен да кирсе болот экен. Бисмилла. Киргенде бул жагында санузел бардыгы туташылган туугандар. Аристон, унитаз бардыгы иштейт. Бул жерде коридор, бул жерде мынакей печкасы. Үй жылганча тамакты да жасай берсе болот. Бул жагында телевизор көрүүчү бөлмөсү. Бул жагында бир балдардын уктоочу бөлмөсү. Бул жеринде кухнясы же залы. Магазинге бул эшик менен кирип соода кыла берсе болот. Баасын 3,5 миллион сурашып атат. Өзүңүздөр соодалашып көрөсүздөр, вариантыңыздарды айтып көрөсүздөр. Видео лайк басып коюңуздар.